Аялзат энелер кыргыз элинин ооматы ообой, дөөлөтү кетпей, жерибизге сугун арткан жексурлардан, көлүбүзгө көзү түшкөн көрө албас сырт душмандан, табияты кооз, ар бир чөбү дары, суусу таза, келе жутсаң моокумун канып, суусунун гана түшкөн, көздүн карегиндей куюлуп кетчүдөй ажайып сулуу жергебизде Манас бабабыз колдосун деген ак тилектерин ар качандан бир качан айтып отурушат. Эне тилеги ыйык да бийик да. Алар үчүн элдин урмат сыйы дагы артык. Жогорку кеңеште, бийлик бутактарында, жооптуу кызмат орундарында аялдардын көп болушун камсыздоо, аял эркектин укугун теңдөө жаатында ар жыл сайын аракеттер арбып барат. Адам укугун коргоо багытында иштегендер чыныгы эне жүрөгү, аябоо сезим менен карап, тиешелүү жыйынтык чыгара билишет. Бекеринен аял заты коомдо зор күч делбесе керек. Аз болсо да акылман, кедей болсо да кемеңгер элибиздин кыздары кыйын, уулдары эл көкүрөк келишет. Кайсы айылга же шаарга барбагын, элим жерим дешеп, этек жеңин желге улкуп жулкутуп, жан үрөп иштеп жүргөн кыз келиндерди көрөсүң. Кичи Жаргылчак айылынын тургуну Махабат Кылашева да өтө эмгекчил аяз аты. Ал ак теректин кызы. 1967 жылдын 25 ноябрында төрөлгөн. 5 баланын энеси. Өмүрлүк түгөйү Эрмек Мамыркулов экөө тең. Бирдей түйшүк тартып, тыным алуу дегенди такыр билишпейт. Кагырап жаткан ээн талааны, таштак жерди өздөштүрүп, жашыл өзөнгө айлантты. Көчөт өстүрүп сатып, үй бүлөлүк кирешени толукташат. Кыз ала качуу кылмыш делбей, салт катары бааланып турган учурда 19 жаш курагында ала качып кеткен. Таш түшкөн жеринде оор, буудайдын барар жер тегилмен, кыз жыргар жерине ыйлап барат өңдөө. Деги койчу, тегеректеп алган кемпирлер, байбичелер, абысын аажындар ой боюна койбой отургузуп койгон учурлар кадимки эле турмуштук көрүнүш, жашоо мыйзамы катары эле. Махабатта башына түшкөн ак жоолукту чече алган жок. Эми мына бактылуу чоң эне, тайене, жер иштетип, малын багып, алын өрүгүн сатып, турмушу ойдогудай. Аска бая жетип алска, кулак түшүп капты. Ыңаден аска, ал жака аска баса, таң калыпты. Айча бести ак бала тагыпты. Атына саң коюпту, жалгыз коюун жоюпту. Ал баса жетип, айга байып калыпты. Жылдызды тепти, жерге түшүп кепти. Сонун байына бирден жылдыз пепти. Атаны элбепти. Сөтүн тамгалыпты. Бала кезибизде баарыбыз эле ошо шырдактын, ала кийиздин үстүндө ойноп чоңойбодук беле. Анан азыр карап отурсак жалаң эле баягы синтетика киремдерди салып алып, кыштын күнү ошол киремдерди баскан балдардын бутунан сыз өтүп эле баягы неберелерибиз көбүрөөк ооруп атпайбы? Ошол себептен ошо шырдаак ала кийиздерди кайра баягы энелерибизден көргөн боюнча ошол боюнча жасап, ошол өзүбүздүн билгендерибизди кийинки кыздарыбызга, келиндерибизге үйрөтүү деген биздин максат ошо. Талаачылык жумуштан тышкары бош боло калганда ошентип шырдаак ала кийиздерди кармап, колубуздан келишинче ошо аракет кылып, балдарыбызга үйрөтүп кетсек деген эле ойлорубуз бар. Анан эми ала кийизде жасайбыз деп атам буюрса. Ошо килемдердин астына салып коюп, илгерти энелерибиз жасаган ала кийиз шырдактын баары эле азыр күбө жеп, көбүнчөсү эле баталада печкада нан жаап, көң жаап эле тышта калып калышпадыбы? Анан ар бир үйдө ошол кичинекей ымыркай балдардын таманында ошо накта нукура кийизден жасалган шырдаак ала кийиздердин үстүндө чоңоюп ойносо деген эле тилегибиз балдарыбыз. Айылда таза сууда бири эсепчи, бири жетекчи болуп, айлыктардын көйгөйлөрүн чечет алышты. Махабат мыкты үй кожойкеси. Ала кийиз жасап, шырдак шырып, кызга сеп даярдаган да күндөрү болгон. Жолдошу Эрмек айылдын ардактуу атуулу, айылдык кеңешке депутат да болуп шайланган. Эң негизгиси бул үй бүлө коомдук, саясий турмуштан да оолак эмес.
ар бир адам өз жашоосу үчүн эмгек кылат эмеспи, жана анысыкандай тышка бөлөк мамлекеттерге барып иштеп келгиче өзү эле Кыргызстанда же болбосо өзүбүздүн айылда эле жакшынакай жумуштарды жашаса болот экен. Мисалы үчүн биз 2008-жылдан бери ушул көчөт сажынсы менен эмгек кылабыз. Сажынсыда мындай эметкенде пайдалуу жактары көп болот экен. Доход көп, семейный бюджетке, үй бүлөлүк бюджетке доход көп түшөт экен. Мисалы үчүн биз Тоң районунун Балыкчыга чейин, Кочкор районуна чейин ушул абрикостун көчөттөрүн саттык. Простой абрикос, королевский. Азыр кийинки жылдары ушул шалак деген да сортту пайда болду. Ошон менен үй бүлөлүк бюджетибизди толуктап келатабыз. Андан тышкары мал, 1-2 мал кармалат айыл жергесинде. Өзгөчө касиет ушул кайненем багыш ушу эменин көп, жанагы шырдак, ала кийизтерди көп жасар эле. Ошонусунан махабатка калган экен. Келинге үйрөтүп ушул шырдак, анан ала кийиз менен ошол үйрөтүп иштеп атышат. Эмгекчилдигин баалайт. Эмгекчилдиги бааланат. Балким мээримдүүдүр. Неберелерге мээримдүү, чоң эне тайэне болдук дегендей, чоң ата болдук, тай ата болдук дегендей. Ушул өзүбүздүн үй бүлөлүк бюджетти бекемдейли деп ушу 2008-жылдан бери ушул биздин Жети Өгүз району эле эмес, Тоң районунун элдерине дагы, тургундарына дагы ошол алманын, өрүктүн, алмуруттун, карагаттын көчөттөрүн өстүрүп сатып келатабыз. Бул түшүмдүүлүгү да жакшы, сорту жакшы. Жер өзүбүздүн районго, жерибизге эмеге ылайыкташкан жакшынакай сорттоо көчөттөрдү сатып атабыз. Простой абрикос, шалак, королевский сорттору, алманын Рашида сорту, превосход, анан алмуруттун Талгарка, лесная деген сортторун өстүрүп, анан карагаттын местный, алтайский, капитан карагаттардын сортторун өстүрүп ошо сатып келатабыз. Ошон менен үй бүлөлүк бюджетибизди бекемдеп, балдарыбызды окутуп, үйлөнтүп, жайлантып дегендей жакшы. Бул дагы жакшы кошумча чоң бизнесибиз ушу биздин үй бүлөдөгү. Бизди далдала, үнүгө көсөт алмаба, козгогум келип сырыңды, колуңду коюң кармалап, кармалап. Козгогум келип сырыңды, колуңду эле коюң кармалап, кармалап. Аракет кылып күндө эле айтайын десем бирдеме, негедир жүрөк жалтанат, жүрсөк да дайым биргеле, биргеле. Негедир жүрөк жалтанат, жүрсөк да дайым биргеле, биргеле. Унчукпас уяң немени, ушинтип сынай береби, уусун же балын тамызып, угузчу бир сөз дегеми, дегеми. Уусун же балын тамызып, угузчу бир сөз дегеми, дегеми. Махабат комуз жетип ырдайт. Студент кези, ырчы болуу кыялы, турмуш тиричилик менен камыр жумур болуп, түйшүккө басылып кала берген. Фонограмма деп убара болгондор махабаттын жанында шоуна ишпей, чаң тоскогунда калчудай.
болду деп жүрсөм, атаманым тиреп турган түркөгө. Атам барда мен таптагын ылачын, апам менен түгөнбөгөн кубатын, өлкөсү бол сен жараткан эрдиктин, күрөштөрдө күн көчөргөн булачын. Өнөр, талант жаап жашырып койчу нерсе эмес тура. Эртедир кечтир оргуштап, булактай атырылып чыгат турбайбы? Небересини жомагайттырып, маашырланып, кубанычында чек жок. Мына эненин бактаалайы, анын үй бүлөсү. Асылзат көрсөтүүсү да ар бир эненин кубанычы, сыймыгы менен ортоктош. Бар болуңуздар.